Салам. Кайрадан кыргыз тили сабагы, кайрадан мен Капар Момуналиев. Бүгүн дагы да болсо сабаттуу жазуу сабагы 6 сабак, ал эми буга чейинки сабактардын бардыгын төмөндөгү шилтемелер аркылуу көрсөңүздөр болот. Бүгүн дагы да болсо сөз ичиндеги үндүү тыбыштардын жазылуусу тууралуу, алардын туура сабаттуу орфографиянын негизинде жазылышы тууралуу сөз кылабыз. Анда бир сыйра кайталоо. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алардын 6 созулма, 8 кыска үндүү. Мына ушул эки топтун бөлүнүшү, ажыратылышы тууралуу кенен кесири сөз кылып, ушун негизиндеги сөздөрдөгү катачылыктарды оңдоого аракет кылабыз. Анда дароо эле сүйлөмдөргө көңүл буралы. Биринчиси, эмне деп сүйлөөрүн билбей турду. Биринчи мисал. Экинчи мисал, эмне деп сүйлөөрүн билбей турду. Үчүнчү мисал, жакшылап түшүндүрсөң жибир. Төртүнчүсү, жакшылап түшүндүрсөң жибир. Бешинчи мисал, өзү деле билер. Алтынчысы, өзү деле билер. Мына 6 сүйлөм, 6 мисал турат. Ар бир мисалда бирден сөз өзгөчө бөлүнүп көрсөтүлгөн. Мына ак түс менен берилди. Биринчисинде сүйлөөрүн, экинчисинде сүйлөөрүн, үчүнчүсүндө жибир, төртүнчүсүндө жибир, бешинчисинде билер, алтынчысында билер. Эми бул сөздөрдүн мааниси кандай экендигин биз абдан жакшы билебиз. Эми ойлонуп көрөлү. Ушул сүйлөмдөрдүн ичинде үчөө туура жазылган, ушул сөздөрдүн үчөө туура, ал эми калган үчөө туура эмес. Кайсынысы туура, кайсынысы ката болушу мүмкүн. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, өз алдыбызча ойлонуп көрүүнү туура деп чечсек, анда паузага, тынымга коебуз дагы бир 5-10 секундда бир сыйра ойлонуп көрсөк болот. Анда биз болсо кайсылары туура экендигин тактай берели. Демек, сүйлөөрүн деген туурабы же сүйлөөрүн туурабы? Албетте, сүйлөөрүн созулма а менен берилген варианты туура. Кийинки түгөйлөрдүн ичинен мынакей жибир деген созулма и менен берилбестен бир гана и менен берилген варианты туура. Ал эми кийинкисинде болсо, албетте созулма э менен эмес, бир гана э менен берилген вариантын туура катары кабыл алабыз. Эмне үчүн мындай экендигин төмөндөгү бир нече мисалдардан кийин, түшүндүрмөлөрдөн кийин аныктап, тактап түшүнүп алабыз деген чоң ишенимде биз. Анда алгач бир нече маселелерге көңүл бурабыз. Кеттик. Дүйнөдөгү башка бардык тилдер сыяктуу эле кыргыз тилинде дагы кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн саны абдан арбын. Тил илиминде, морфологияда биз аны этиштер деп коебуз. Булар кыймыл аракетти, алабалды билдирет. Мына ошол кыймыл аракетти билдирген сөздөргө улануучу мүчөлөрдүн бир түрү бар. Албетте ал эң негизги ар деген мүчө. Ар. Бул божомолдуулукту жарата турган мүчө. Маселен, буйруса эртең сабакка барар. Буйруса жакында үй алар. Бүгүн келип калар. Ар. Кал, анан кийин ар. Бар, ар. Бул божомолдуулукту жаратат. Эми бул ар деген мүчө албетте жалгыз эмес, бул фонетикалык мыйзамдардын негизинде болгондо да конкреттүү сингармонизм деген мыйзам бар. Үндүүлөрдүн үндөшүүсү, окшошуусу деген мыйзам бар. Ошонун негизинде бир нече формага өзгөрөт. Ошолордун бир нечелерин беребиз. Мынакей эр, ор, ыр, ир, өр болуп өзгөрүлүп олтурат. Эгер ар деген мүчө бул сыяктуу болуп өзгөрбөгөндө, анда кыргыз тилиндеги сөздөр такыр, кулакка угумдуулугу башкача, кызыктай, өзгөчө болмак. Маселен айталы, жөнө деген сөз бар. Бул этиш. Кыймыл аракетти билдирет. Бир жака бар дегенди түшүндүрөт. Биз ага ар деген мүчөнү уласак, албетте бул жөнөр болуп калат. Жөнөр. Эртең бир жака жөнөр, эртең тоого жөнөр. Бул албетте туура эмес. Анткени биздин кыргыз тилинде үндүүлөрдүн үндөшүүсү бар дагы, бул туура эмес болуп саналып, жыйынтыгында мынакей жөнө кошулган өр, жөнөр.
Бұл құлаққа жағымды, жөні арға қарағанда жөнөр, абдан жағымды, так туура болып саналады. Ошондуктан ар деген мүчөнүн бир нече түрлөрү, формалары бар. Эми муну тактадык, анда кийинки дагы бир нече мисалдарды тактап аныктап көрөлү. Мисалы, бийле кошулган эр. Бийлер. Буйруса мааны ачык болсо бийлер. Ойно кошулган ор. Ойнор. Ден соолугу жакшы болуп, колу бош болсо ойнор. Же жатар. Жат кошулган ар жатар. Чарчаса жатар. Муну тактап аныктап алдык. Демек, кандай мүчөлөр бар экендигин жана алар кандай сөздөр уланарын тактадык. Эми бул мүчөлөрдүн бардыгы эле сөздөргө бирдей улана бербейт. Булардын дагы өзүнүн тиешелүү эрежелери бар. Ошол эрежелерге ылайык сөз туура жазылды же туура эмес жазылды деп аныктап алабыз. Анда биринчи жөнөкөй эрежени көңүл буруп окуйлу дагы, андан кийин мисалдардын негизинде ачыктап аныктап тактап алалы. Биринчи эреже. Эгерде сөздүн маани берген негизги бөлүгү үндүү тыбыш менен аяктаса. Демек, негизги бөлүк бул кыймыл аракет экенин билебиз. Ырда, бийле, укта, жөнө. Демек, үндүү тыбыш менен аяктаса, ага жогорку аты аталган мүчөлөр уланганда, жыйынтыгында созулма үндүү менен жазылат. Созулма үндүү болуп жазылат. Эми муну мисалдар менен бермейинче, бардыгы тумандуу, бардыгы күмөндүү, божомол болуп калды. Андай мисалдар. Биринчи мисал. Айталы мынакей, укта кошулган ар. Укта деген сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү, ал үндүү тыбыш менен аяктады, ага ар деген мүчө уланды дагы жыйынтыгында уктаар болуп созулма үндүү менен жазылды. Демек, кечинде эртерээк эле уктаар. Кийинки мисал. Ойно кошулган ор. Ойно деген кыймыл аракетти билдирген маани берүүчү негизги сөз, ал үндүү о деген тыбыш менен аяктады, ага ор деген мүчө уланды, жыйынтыгында ал ойноор болуп созулма о менен жазылды. Мисал, сабактан келсе ойноор. Кийинки мисал. Сүйлө кошулган өр. Жыйынтыгында сүйлөр. Анткени сүйлө деген деген үндүү тыбыш менен аяктады, ага өр деген мүчө уланды, экөө кошулду дагы жыйынтыгында сүйлөр болуп созулма үндүү менен берилди. Демек, мисал, сүйлөр сөзүң болсо айт. Мына бул биринчи эреже. Демек, сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү үндүү тыбыш менен аяктаса, ырда. Ага жогорку мүчөлөрдүн бири уланса, маселен ар. Жыйынтыгында ырдаар болуп созулма үндүү менен жазылат. Демек, биринчисин аныктадык. Эми кийинки эрежеге. Эгерде сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү, кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөр негизги бөлүгү жогоркудагыдай үндүү тыбыш менен эмес, үнсүз тыбыш менен аяктаса, маселен бар, жат, тур деген сыяктуу сөздөр болуп, үнсүз тыбыш менен аяктаса, ага жогордогу биз атын атаган мүчөлөр уланганда, алар эч кандай созулма үндүү болбостон, жөн гана кыска үндүү тыбыштар менен гана жазылат. Анда мисалдарга көңүл бурабыз, дароо эле. Биринчи мисал. Айт кошулган ар, жыйынтыгында айтар. Айт деген кыймыл аракет сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү т деген үнсүз тыбыш менен аякталды, ага ар деген мүчө уланды. Жыйынтыгында айтар. Сүйлөм. Айтар сөзүң болбосо, элге чыгып нетесиң. Айтар сөзүң болбосо, элге чыгып не кыласың деген түшүндүрөт. Кийинки мисал. Кет кошулган эр. Кет деген бул сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү, кыймыл аракет, этиш, т деген үнсүз тыбыш менен аяктады, ага эр деген мүчө уланды, жыйынтыгында кетер болуп бир гана үндүү тыбыш менен жазылды. Мисал, жүрө бербей бүгүн кетер. Кийинки мисал. Сез кошулган эр. Сез деген бул кыймыл аракет сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү,
Буга эр деген мүч уланды, жыйынтыгында сезер деп бир гана э менен жазылды. Сенин сезимиңди сезер бекен. Болду. Мына ушинтип аныктап алабыз. Демек, сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгүнө абдан кылдат көңүл бурабыз. Эгерде ал маани берген негизги бөлүк үндүү менен аяктаса, ага жогорку мүчөлөр уланганда созулма үндүү менен жазылат. Эгерде үнсүз менен аяктаса, ага жогорку мүчөлөр уланганда, демек созулма эмес, кыска үндүү менен гана жазылат. Мына ушинтип аныктап алабыз. Эми эң акыркы көңүл буруучу, маани берүүчү маселеге кайрылалы. Кыргыз тилинде бардык эле үндүү тыбыштар созула бербейт. А, о, у, ү, э деген сыяктуу тыбыштар созулат, бирок эки тыбыш бар созулбаган. Алар албетте ы менен и тыбышы. ы жана и тыбышы. Булар созулбайт. Андыктан эгерде кайсыл бир кыймыл аракетти билдирген сөз дал ушундай эки тыбыштын бири менен аяктаса, ага дал ушундай мүчө уланса, бирок жыйынтыгында созулма ы же созулма и болуп жазылбай, бир гана ы же бир гана и менен жазылат. Андай мисалдарга кайрылабыз дагы да болсо. Маселен, байы деген сөз бар. Бул байы. Баягы байып кет деген сөз түшүнүлөт. Ага ыр деген мүчө уланды. Бул баягы жогорку ар, эр деген сыяктуу мүчөлөрдүн катарынан турат. Жыйынтыгында бул байыр болуп, эки ы менен жазылбайт. Анткени кыргыз тилинде эки үндүү катарынан келбейт. Демек, бул жерде ы деген созулма үндүү жок. Демек, эки үндүү катарынан келбейт дагы, бир гана ы менен байыр болуп жазылат. Жыйынтыгында бул ушинтип жетишпей жүрө бермек беле? Байыр. Кийинки мисал. Кызы плюс ыр. Бул эми кызы деген бул апасынын кызы, атасынын кызы жөнүндө эмес. Бул баягы оюндун кызыгандыгы тууралуу, сөздүн кызыгандыгы тууралуу, болбосо кандайдыр концерттин кызыгандыгы тууралуу билдирген, маани берген сөз. Бул этиш. Оюн кызыды, концерт кызыды, сөз кызыды. Демек, кызы кошулган ыр. Жыйынтыгында, демек, кызыр эмес, кызыр. Эки катарынан келбейт. Бүгүн оюн кызыр бекен. Кийинки мисал эрчи. Бирөөнүн артынан калбай басып жүрүү. Демек, эрчиге ир деген мүч уланды. Жыйынтыгында кыргыз тилинде созулма и жок, и созулбайт. Эрчир болбостон эрчир болуп, бир гана и менен жазылат. Жүрү десең эрчир. Мына эреже ушунда. Демек, биз 3 нерсени унутпашыбыз керек. Биринчиси, дагы кайталайм. Эгерде сөздүн маани берүүчү бөлүгү үндүү тыбыш менен аяктаса, ага жогорку мүчөлөрдүн бири уланса, жыйынтыгында созулма болуп жазылат. Эгерде сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү кыймыл аракетти билдирген этиш үндүү менен эмес, үнсүз менен аяктаса, ага аты айтылган мүчөлөр уланганда, алар созулма менен эмес, кыска гана үндүү тыбыш менен жазылат. Бирок кыргыз тилинде ы жана и деген тыбыш созулбайт, созулма үндүү болбойт. Андыктан дал ушул үндүүлөр менен аяктаган сөзгө, дал ушул үндүү менен башталган мүчөлөр уланганда созулбастан кыска үндүү менен гана жазылат. Бир гана ы, бир гана и менен жазылат. Демек, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сабаттуу жазыңыздар, саламатта болуңуздар.